Булсак да Hepsi-Burada сайтына кантип регистрация болобуз, ошол боюнча көрсөтүп берем. Ал үчүн биз Play Market'тен же App Store'дан Hepsi-Burada деп мынтип скачать этип алабыз. Бул сайтка биз приложение аркылуу киребиз. Мынтип приложенияга киргенде эле бизде Devam деген басабыз. Главная страница ачылып калат. Главная страница. Бул жерге биз регистрация болушубуз керек. Эң эле биринчи, эң жогоруда бул жерде мындай иконка турат, человечектин, адамчан. Ошону басабыз. Басканда мынакей кириш яп деп турат. Кириш яп деп, эгерде биз мурда регистрация болгон болсок, бул жерди басып киребиз. Биз жаңы катталып атабыз, ошон үчүн Ie all дегенди басабыз. Бул жерге биз электронный почтабызды жазабыз. Мынакей. Андан кийин Devam et дегенди басабыз. Эми биз электронный почтабызга SMS барат. Биз аны ачып подтвердить кылып коюшубуз керек. Мен азыр башка телефондон кылып атканыма мага SMS келди. SMS келет, Догрула деген оранжевый жазуу бар, ошону басып коебуз. Догрула деген сөздү баскан соң бизде бул жерде атыбызды сурайт. Атыбызды жазып коебуз. Соят фамилиябызды. И бул жерге пароль придумать этебиз. Паролю цифрадан жана баш тамгадан жана буквадан туруш керек. И бул жерге птичканы коюп коебуз дагы. Ie all дегенди басабыз. Запомнить. Соң бул жака киргенде, эгерде сиздерде мындай чыгып калса, кириш япты басып, азыркы жазган биздин почтабызды жазабыз жана паролубузду жазып кире беребиз. Почтабыз. Кириш яп. Андан кийин бул жерге паролубуз. Кириш яп. Мынакей бизде мынтип Hepsi-Burada хош келдиңиз Айсыл Молдалиева деп чыкты. Тамам дегенди басып коебуз. Ошентип биз успешно регистрациядан өттүк.